Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge жөн гана видео материалды сүйлөөлө көрсөтө бербей, иш үстүндө дагы тартып чыгарайын деп чечтим. Бул жолу сиздерге ашказан жарасы тууралуу 3-4 мүнөттүк видео материал болмокчу. Ал үчүн бизге тирүү мисал агабыз өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен Алибек Сактанбек, Өзгөнөр районунан болом. Ушул неме мага телефондон көрүп, телевизордон көрүп, ушул эл жакты. Здоровья мед. Добро мед. Ошол келип лечение алып атам. Бүгүн 8 күн болду. Аябай жакшы. Кудайга шүгүр, кыйла жакшы. Кудай буйрса жакшы болуп кетем деген үмүтүм бар. Условия баары жакшы экен. Медсестралары, массажы, бочка, физический немеси, бүт бар жол бар экен. Аны келип дем алсаңар болот. Башка жаным аябай ооруйт эле, азыркы жакшы. Кудайга миң калба шүгүр. Аябай жакшы. Бул жагы бир аз рекламада болуп калды негизи. Аны рахмат айтабыз баары бир ошондо болсо дагы. Добромед клиника чындыгында ошол бейтаптарга зарыл болгон бардык муктаждыктарды түзүп берет. Анан дагы негизги маселеге өтсөм, меличи ошо аябай жакшы. Бул агабызга дагы абдан жагаптыр. Башка пациенттерге деле жакшы ой пикирде кайтышууда. Анан демек биринчи келгенде Сактанбек агабызга ашказанында гастрит бар деген күмөн менен дарылоону баштаганбыз. Эртеси күнү эле дароо эндоскопияга түшүрдүк. Жана ашказанынын пилорский отдел деп коет, төмөнүрөөк жагында анча чоң эмес өлчөмдөгү жара бар экендиги аныкталды. Жана ошого ылайык дарылануу, антибиотик терапия жана башка зарыл болгон бардык дарыларды берип атабыз. Бул оору менен ашказан жарасы менен күрөшүүдөгү эң маанилүү эреже бул биринчи нерсе аныктоо, чындыгында ошол оору барбы жокпу. Аныктап алгандан кийин сөзсүз түрдө Helicobacter pylori микробун жок кылышыбыз керек болот. Анан башка дагы симптоматикалык белгилерди жок кылууга багытталган дары-дармектер сунушталат. Анан дагы негизги нерсе бул жерде диетадагы кошумча маанилүү орун берет. Ага ылайык пациенттер ачка калып кетпеш керек. Эң кеминде 3 жолу, болбосо 4 жолу жакшы тоюп, эми өтө көп эмес, бирок жетиштүү өлчөмдө тамактаныш керек болот. Анан дагы өтө ачуу, кычкыл, анан ширин нерселерден дарылануу учурунда чукур дегенде сактаныш керек болот. Андан кийин дагы ошол щадящий дробное питание деп коет, ушундай тамактанып жүрсө өтө жакшы болот. Анан бул оору үчүн деги эле көптөгөн оорулар үчүн өтө зыяндуу болгон 2-3 нерсени айтып өтөйүн. Бул жаман адаттарды ийгилет, ага ылайык спирт ичимдиктеринен толук түрдө баш тартуу керек болот. Жана дагы эгерде сиз чылым чегип жүргөн болсоңуз, аны дагы мүмкүн болушунча азайтыш керек, же болбосо токтотуп койсок, андан дагы жакшы болот. Жана дагы эгерде сиз дагы өзүңүздөн күмөн санап аткан болсоңуз, ашканаңызда жара бар жок деген мааниде сөзсүз түрдө эндоскопия кылыш керек болот. Дароо эле дарыгерге барбай эле ошол аркылуу дагы аныктап алсаңыз болот. Өзүңүздөгү аппарат бардыгын көрсөтүп, заключение жазып берет. Анан гастроэнтеролог дарыгерге барсаңыз, сизге керектүү болгон дарыларды сунуштайт, кантип дарылануу боюнча. Анан диетаны өйдө да айтып өттүм. Жана дагы соңунда айтарым, эгерде сизде күмөн бар, бирок азырча дарыгерге баруу мүмкүнчүлүгү болбой атса, дарыгерге барганга чейин ашказан ооруган учурда 0 паза деген таблетка бар. 20 миллиграммдыгынан эртең менен жана кечинде тамактан жарым саат мурда ичип турсаңыз болот.